Кыргызстан жана Өзбекстандын адвокаттары укуктук багытта кызматташуу үчүн эки тараптуу меморандум түзүп кол коюлду. Жол угушу коңшу мамлекеттин Наманган шаарында өтүп, эки өлкөнүн жактоочулары жарандардын укугун коргоо багытында тажрыйба алмашуу жана кызматташуу жолдорун бирге талкуулашты. Адвокаттар коллегиясы менен бүгүнкү меморандум түзүлдү. Биз бул меморандумдун негизинде бир эле укуктук маселелерди эмес, эки элдин достугун, туризм маселелери боюнча, спортту өнүктүрүү, ошол эки элдин ортосундагы илгертен болуп келген кылымдарды карыткан достугун кайрадан жаңылап, келечекте жакшы бир айтайлы ошол иштерди элдин жарандардын укуктук маселелерин чечкенге толук мүмкүнчүлүк жаралды деп айтсам болот. Жол угушууга Наманган облусундагы 70 адвокат катышты. Эки өлкө эгемендүүлүктү алган жылдардан бери кызматташуу келишими бир да жолу түзүлгөн эмес. Эми жарандардын укуктарын коргоодо жеңилдиктер жаралышына кепилдик болоруна токтолушту. O'zaro advokatlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni эки мамлекеттин адвокаттарынын өз ара иш алып барышы эми жарандарга бир топ жеңилдик жаратат деп ишенимдүү айтылам. Анткени биздин облуста силер тараптан келин болуп түшкөн кыздар бар. Алардын турак жай маселелери дагы башка көйгөйлөрүн чечүүдө буга чейин юридикалык маселелер жаралып турган. Азыр эми меморандум түзүлүп, бирге кызматташуу артында маселе жеңилдейт. Наманган облусу Кыргызстандын Жалал-Абад облусу менен чектешет. Учурда аталган облуста 3 миллиондон ашуун калк жашайт. Алардын 23 миңден ашыгы этникалык кыргыздар түзөт. Акыркы 3 жылда эки өлкө ортосунда алакалар бекемделип, чек ара маселелери чечилиши менен эки тараптуу жарандардын укуктук маселелери чечүү бир топ жеңилдеген. İki milletning bordikillerini. Бизде этникалык кыргыздар көп, алардын маселелерин чечүү эми дагы да жакшырат. Бирок буга чейин эле эки мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрү артында көптөгөн маанилүү маселелер каралган. Алардын тапшырмаларынын негизинде аткарылып жаткан иштердин бири деп айта алам. Juda ham katta ishlar, bularning barchasi. Эгерде эки тараптуу келишим иш жүзүн ашса, анда эки өлкөнүн жактоочулары өз жарандарынын укуктарын келишимдин негизинде өз өлкөсүндө туруп эле коргой алышат. Ошондо жарандарга жеңилдиктер түзүлүп, мыйзам бузуулардын азаюусуна жана адам укуктарынын корголушуна өбөлгө болот. Эки элдин ынтымагын, биримдигин жана эки өлкөнүн укуктук багытта кызматташуусуна жол ачкан бул иш-чара башка шаарларда да улантылат. Бул боюнча сөзсүз түрдө биз эки мамлекеттин президенттерине ыраазычылык билдиришибиз керек. Айжаңыл Турдо Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Өзбекстан, Наманган шаары.